Ассаламу алейкум, урмат мырза. Студиябызга кош келиптирсиз. Бүгүн бала тарбиясы тууралуу сиз менен сүйлөшөбүз, суроолоруңузга жооп алабыз. Жана өзүңүздүн илимиңиз, билимиңиз, тажрыйбаңыз менен биз менен бөлүшө кетесиз. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен атым Урмат, фамилиям Турдуматулу, азыр жашым 31-де. Мен Жалал Абад областы Алабука району Жүйбүрен деген айылда 9 класска чейин окугам. 10-11-де Бишкекте окугам. Мен 10 жыл телерадиодо иштедим. Андан кийин Урмат School эне жана баланы өнүктүрүү борборун ачканбыз. Бул борбордун ачылганына 1,5 жыл болду. Жана бул борбордун ачылуу себеби албетте балдардын бүгүнкү күндөгү билимге кызыкпагандыгы, ата-энесин көп уга бербегендиги, кайша айтып калгандыгы, анан эң актуалдуу проблемалардын бири телефонго кирип, андан чыкпай калгандыгы, жалкоо болуп кеткендиги, тартынчаак, коркок балдардын көбөйүп бараткандыгы, анан патриот эмес балдардын да көбөйүп бараткандыгын баарын чогултуп караганда ушул нерселерге мен чечим бере алчудай көрдүм өзүмдү. Анткени мен бул борборду ача электе деле мен туугандарым балдарын чогулта калып, башкалардын балдарын чогулта калып, өзүнчө оюндарды, интеллектуалдык таймаштарды, тарбия сааттарын өтө берчүмүн. Ошондо мен оюма келер эле, мен балдар менен жакшы иштешем. Анткени 2 саат балдар менен иштешсем, балдар кадимкидей мындай башкача абалда кетишчү да. Ата-энелер да дайым ыраазы болор эле. Сен 2 сааттык сабаган эле балдарым өзгөрүп калды депчи. Болбосо мен мугалим эмес болчумун ал убакта, журналист болчумун. Бала тарбиялоо темасында, баланы интеллектуалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы ислами өнүктүрүүнүн заманбап методикаларын иштеп чылдык. Жана анын аталышын отличник пол деп атадык дагы. Урмат School эне жана баланы өнүктүрүү борбору аркылуу элге сунуштап атабыз. Азыр Кудайга шүгүр 1,5 жыл ичинде жыйынтык жакшы. 4 ашуун балдарды окуттук, 10 ашуун ата-энелер бизден окуп бүтүштү. Жана 22-жылы эң мыкты мугалим деген төш белгини дагы Кыргызстан боюнча бизге ыйгарды. Бул дагы ушул методикалардын жыйынтыктуу экенинен кабар берип турса керек деп ойлойм. Азыркы күндө байкаганыбыздай көп балдарда коркоктук, тартынчаактык бардай да. Деги эле бул балдарда коркоктук, тартынчаактык нормалдуу эле көрүнүшпү? Же болбосо эгер чындап эле ошол балдардагы коркоктук, тартынчаактык эмнеден улам болот? Биринчи негизи сүрдүн өзүн чечмелеп коет, анткени сүр оңой эле чечмеленет да. Сүр бул адамдын табиятындагы бар нерсе. Бул чоңдо да, кичинеде да болот. Бул гормон. Жөн эле сүр гормондору иштеп чыга берет. Бул ар бир адамда болот. Эч мен сүрдөбөйм эл астына чыгып деген адамда деле баары бир сүр жашайт. Болгону кимдир бир ошо сүрүн тартиптегенди үйрөнөт. Бул гормон. Кимдир бирөө ошол сүрүн тартиптегенди үйрөнгөн эмес, анткени ал машыккан эмес. Эл астына чыгып же бирөө менен сүйлөшкөндө сүрдөбөй сүйлөөгө машыккан эмес. Ал эми тартынчаактыкка келе турган болсок, бул тартынчаактык балада кадимкидей жаман сапат катары калыптанат. Тартынчаактык эмненин негизинде пайда болот десе, бул коркуунун негизинде пайда болот. Сүр коркуудан пайда болбойт. Сүр толкундануудан пайда болот. Волнениядан. Тартынчаактык коркуудан пайда болот. Коркуу эмнеден улам балада көбөйүп кетти десе, ал бала көбүрөөк урушук уккан болсо, көбүрөөк бакырып уккан болсо, анан аша чабылган тыюуларга туш болгон болсо, чоң оюп атып, буяка тийбе, буга тийбе, тийбе деп атам, кой деген тыюулар боло берсе, ал тартынчаак болот. Буга тийбейм, буга тийбейм, буга сүйлөбөйм. Ал коркуу гормон иштеп чыгып атат ичинде. Ошондой. Бирок көпчүлүк эл түшүнбөгөн, билбеген, көп жерде айтыла бербеген дагы бир коркууну аябай балада калыптап салган бир окуялар бар баланын жашоосунда. Ал бала аткарыш керек болгон тапшырмаларды аткарбай турган бир адат пайда кылып алса, мисалы үчүн айталы, мектептен берилген тапшырманы бала аткарбаса, ал сөзсүз аткарбагандыгы үчүн коркот. Баары бир коркот. Ал билдирбей деп ойной бериши мүмкүн. Бирок мектепке жөнөрдө ал тык коркот. Мектепке барып не деп жооп берем эми? Мектепке кетип атып коркуп барат. Класска кирип коркуп кирет. Анан кокусунан мугалими кирип, ошол баланы эгер тиктеп кала турган болсо, баланын жүрөгү тарс эле жарылып кетейин деген деңгээлге коркот. Неге десе, бала берилген тапшырманы аткарбай турган адатын ээси эле. Ал билинбей ушинтип ичинен коркуп жүрүп, кадимкидей орусча айтканда трусливый бала болуп калат. Коркок бала сөзсүз түрдө коомдон, ийгиликтен, кайсы бир жакшы жаңы ишти үйрөнүүдөн дайым өзүн тартып турат. Неге десе, ал коркок да эмне болуп кетер экен, дагы эмне болот экен деп өзүн түртөт. Лучше ушул жерде тура берейин. Ушул мындай коопсуз абалым да азыр. Ушул жерде эле тура берейин, аяк барсам эмне болуп кетет билбейм дей берет.
Эмнеге? Коркуу биринчи ойной берет. Ошондуктан урушчак, кыйкырчак, бакырчак ата-энелердин балдарында да коркуу көп пайда болуп калган болсо, экинчиси берилген тапшырмаларды, үй жумуштарын берди, бирок аткарбай атат да. Ошол балада баары бир корко берет. Анткени табий бул, жоопкерчилик аткарбадың, коркосуң. Чоң адамда деле ошондой. Жетекчиң айткан ишти кылган жоксуң, сен баары жоопкерчиликтен коркосуң. Балада деле иштейт да ошол. Ошентип балада эки негизги источник аркылуу коркоктук пайда болот. Ал коркок бала баары тартынчаак болот. Бирок аны кайра баланын ийгиликтерин айтып атып, балага ишеним көрсөтүп атып, анан дагы баланы берилген тапшырманы жоопкерчиликтүү аткаруу адатын пайда кылуу менен кайра коркоктуктан сууруп чыгып, анан тартынчаактык эмес, дилгир мүнөздү пайда кылса болот. Азыркы күндө технократиянын бир учкундарынын убагында балдарды кантип китепке, сабакка, илим билимге кызыктыра алабыз? Кандай бир практикалык методикалар, ыкмалар бар? Негизи баланын билимге кызыгуусунан мурун билимдин адамдын жашоосундагы актуалдуулугун балага түшүндүрүү мен абзел деп эсептейм дайым. Ошон үчүн мен балдарга биринчи билим сага керекпи, керек эмеспи деген суроо менен баштайм дайым. Аны мен практикамда, мисалы үчүн 4000ден ашуун бала менен иштешкен болсом, анын арасында 2 окуган, 3 окуганы, 4, 5 окуган деле бар да. Бирок бардыгы билим мага керек деп айтышат. Билим сага керекпи? Анда билимди каяктан аласың? Кантип аласың билимди? Сен өзүң керек деп эдиңби? Билимди мектептен алам, мугалимден алам, китептен алам, апам үйрөтөт, устаздарыман алыш мүмкүн дейт да. Сен алып атасыңбы, алган жоксуңбу анда десең, анан ар ким өзүн анализдеп баштайт. Мен албай атам, бирок керек деп эдим өзүм. Анан айтам, балдар, билим керек экенин сен эле билет турбайсыңбы? Кел анда билим алып баштайбыз дейм. Биринчи зарылдыкты түшүндүрө алыш керек. Андан кийин кызыктыруу методикалар бул бала менен мамиледен көз каранды. Анан экинчиси балага туура шыктандырууну уюштуруп берүүдөн көз каранды. Мамиле жана туура шыктандыруу. Кантип туура мамиле кылсаң, кандай мамиле кылсаң бала билимди жакшы көрүп, мындай билимди алам, билимди сүйүп алам, мындай сүйүнүп алам деп калат. Качан балага жумшак мамиле жасасаң жана качан балага ишеним көрсөтүп турсаң, ишеним артып турсаң. Мисалы үчүн бизде көп учурда билимден алыстап кеткен балдар 3-кө же 2-ге окуган же 4-3 аралаш окуган балдар. Эмнеге алар билимден алыстап кетип атат күндөн күнгө да? Неге десе, алар менен мамилеси бузулуп кетти. Кантип бузулуп кетти? Балдар кайсы бир тапшырманы же кайсы бир баягы китеп окуп түшүнө албай атса, же таблица жаттай албай атса, же мундап окуп шар окуй албай атса, биз мамилебиз, шар окубайсың мында, качантан бери макшыгабыз. Мындай эми одон айтканда, мындай көкмө болдуң сен. Бардык эле жакшы окуйт сен эле деген сыяктуу балага айтканда, анан бала эмне кылат? Өзүн ошол көкмө сыяктуу сезет. Бул бир. Экинчи, баланы кадимкиде сен сөгүп атасың. Жөн эле чоң адамга айтабыз да, сен бир иш кылайын деп атасың, мисалы үчүн. Баланын иши билим алуу да. Сен бир иш кылайын деп атасың, шефиң, жетекчиң келди дагы сени көкмөзүң, колуңан деле келбейт дейт. Сен шөмтүрсүң десе, сен ал ишти кылгың келбейби? Сен айтасың да, анда өзүң кыл деп кетип кала бересиң. Бала да айтат. Анда өзүң эле окуй бербейсиң деп. Ичинен айтат да бакыш, болгону ал чоң адам эмес да, бетиң айта албайт. Но кээ бир балдар айтып салат. Өзүң окуй бер анда деп айтып салган балдар деле көрүп жүрөбүз. Көрдүңөр, мамиле туура эмес болуп калып атат. Ал балага туура мамиле өзү мындай болот. Мисалы үчүн, ой алтыным, сен көрдүңбү, 1 жылда мында окуп калдың. Дагы 1 жыл машыксак, шардагы окуп каласың. Анткени сен бир убакта тамга деле билбейт элең. Азыр тамга эмес, мында окуп калбадыңбы? 1 эле жыл машыгабыз. 1 жыл өзү шар окуп өтө көп убакыт. Эмнеге 1 жыл деп айтып атасыз? Анткени мында окуусуна 1 жыл кетти. Бунун деңгээли ушул. Же болбосо, кээ бир балдарга 2-нин жадыбалы жатташы кыйын болуп атса, мына көрдүң, 1 айда 2-никин жаттап алдык. Мурун 2-никин билбейт болчусуң, такыр эле. Жадап алса, көбөйтүүнү экенин билбейт элең. Мына 2-никин жаттап алдың. Эми дагы 1 айда 3-түкүн жаттайбыз. Ошентип 9 айда 9-кын жаттап бүтөбүз. Сен колуңан келет, көрдүңбү, 2-никин жаттабадыкпы десе, бала ооба, мен келет дейт. 1 ай болду. 2-никин араң жаттап бүттүң. Эми тезирээк 3-түкүн жатта десе, бала коркуп кетет. Апей, мен 1 айда араң жаттасам, демек мынтип жаттабаш керек турбайбы? Мен нарушение кылып аткан турбаймынбы? Анан
мындай колуман келбесе эми да кыйналам го деп өзүн уже артка тартып баштайт. Анан жанагы мамиледен бала өзүн бактылуу да сезе бербейт да, баягы чоң адам деле кайсы бир ишти кылайын дегенде баягы эле жетекчиси келип ар нерсе деп мээңди катырса, сен деле ишке болгон каалооң качат. Аны кылыш зарыл болсо дагы. Анан колдун учу менен кылып же майын чыгарып кылгың келбейт. Кылсаң да кандай болбогот, анткени сенин маанайың түштү, ага сенин мындай көңүлүң коюлуп жасалбайт баары бир. Бала деле билимге көңүлү качып кетет да. Бирок жатташ керекпи, жаттап кое берет. Бирок сен жокто ал жаттабайт. Ошол эле жетекчи кол астындагына келип, азамат, сен келип биздин ишибиз алдыга жылгандай болуп атат. Күндөн күнгө мастерлигиң ашып кетип атат. Могун дагы мен ойлойм, майын чыгарып жасасаң керек, сага ийгилик, молодец деп койду. Жок, кантип жасайсың ал ишти? Майын чыгарып тим эле колуңан келбесе интернеттен карай калып өтө сонун жасабайсыңбы? Бала менен мамилени туура уюштурсаң, бала билимди сонун жакшы көрүп калат. Жанагы балдарга кечинин атасы балмуздак көтөрүп келгенде балдар вау деп сүйүнөт го. Балам жер китеп окуйбуз дегенде бала вау китеп окуйбуз ура дешке эле келет да. Китеп окуйбузсаң деп мурдун чүйрүп атпайбы? Неге? Жетекчи жакшы болбой атат. Мамилеси начар болуп атат. Ошого жетекчи бул апасы, атасы мугалим да эми. Ошолор балага мамилени туура уюштурганды үйрөнүш керек. Жумшак жана ишеним. Эми жумшактын башталышы бүтүшү бар албетте. Жумшак мамиленин башталышы эркелетүүчү жана жакшы сөздөргө салыштыруу бар, бүтүшү ошол эле жакшы сөздөргө салыштыруу жана олуттуу мамиле бар. Кайсыл жакшы сөздөр? Эркек бала болгон болсо баатырым, манасым, чубагым, бүркүтүм, арстаным, коргоочум, падышам, башкаруучум, туягым, бийигим. Эркек бала ушул сөздөргө жетиш керек. Баланы ишке жумшаш үчүн кана бүркүттөй балам, кел мог ишти кылайлы десең, кайсы бала учуп келбесин? Сен кел деп атам десең келбейт да. Кыз киши болсо таткайымым, апакем, тарбиячым, сулуум, күнүм, гүлүм, назигим, жыттуум деп эркелетиш керек. Таткайымым, какыл кара чачым деп эркелетиш керек. Тазам менен деш керек. Ошентип кызды ишке чакырып көргүлөчү. Таза кызымга, таткайымдай кызымда мен королева, келе кой бир идиш жууп койчу таптаза кылып десе, ал кыз тим эле жыр таңдап бар идиш жуубайбы? Көрдүңүздөрбү? Жумшак мамиленин бүткөн жери, кана палван тур, эште иштерди кыл. Ал өзүн палвандай алып барып ишти кыла берет. Тор деп атам, болбойт, жок. Жакшы сөзгө салыштырып койсоң, бала ошол сөзгө өзүн салыштырган абалда кете берет. Сөздүн күчү бар да баары. Бирок ата энелерге дагы бир кошумча кеңеш берип коем. Балаңарды кайсыл бир жаныбарга же адамга салыштырып атсаңар, манас, чубагым же болбосо бүркүтүм, арстаным деп атсаңар, бала сөзсүз ошол каарманды билиши керек. Мисалы үчүн менде бир окуя болду, бир алыскы районго барып семинар берип, анан ушул нерсени айтып койсом, бирөө бизди үйүнө конокко чакырды семинардан. Анан дароо эле балдарын чубагым, манасым келгиле деди да. Мен дароо айттым, балдарың келбейт азыр. Десем неге дейт? Анткени ал чубак менен манас ким экенин билбейт мо балдар. Сен дейт, балдар келген жок. Анан мен күлдүм, алтыным. Сен биринчи манас аталы жөнүндө айтып бер ага. Чубак аталы жөнүндө айт, чубак устаз жөнүндө айт. Мен сени ошого салыштырып атайм мындан ары деп кой. Анан балага манасым бас бери десең, мени манас деп атабы, баягы манас менминби деп келет го манастай. Деп күлдүм да ошого. Бүркүтүм дегенде мурун бүркүттүн табиятын үйрөтүп коюш керек ал депчи. Арстаным дегенде качта ушул сыяктуу таткайымдын мааниsin кызга түшүндүрүш керек. Таткайым бул. Акыл кара чачтын маанисин түшүндүрүш керек. Анан балдар ошого өзүн сөздүн күчү бар да. Мен акыл кара чачым, мен акыл кара чачтай болоюн дей бербейби? Ушинтип оңой иштешсе болот өзү бала менен. Да жыргайсың иштешип атып. Кийинки суроо азыр эми өзүңүз байкагандай жайкы мезгил да. 3 айлык бир убактыбыз бар. Ушул убакытты балдарга кантип туура пайдаландырсак болот, эмне кылсак болот? Негизи ушул нерсени ата-энелер 3 айлык эс алуу, бул 3 айда бала эс алып, уйкусун кандырып, 9-10 чейин уктап алсын деше берет да. Эмнеге десең, 9 ай окубадыбы деп айтышат. Анан биз айтабыз, келгиле мындай реалдуулукка кайтабыз. По факту сүйлөшүп көрөбүз. Биринчиден, бала өзү 1 жыл круглый год окуса деле эгер шарт болуп калып, бала чарчабайт. Анткени баладагы энергиянын источниги аябай чоң ал. Мээсинин боштугу биз элестете албайбыз. 200 миллиард гигабайт батып атканын мен элестете албайбыз.
bir Google'дун маалыматынан 200 миллион Google батат да мисалы bir адам мээсине. А баланыкы пустой. Бул bir. Экинчиси, эгерде 365 күндү эс алуу жана билим күнү деп беле турган болсок, 3 ай эс алуу, ар чейректин ортосунда 30 күн эс алуу, bir жылда 45 жума бар, суббота, базар эс алуунун баарын кошуп, кызыл менен белгиленген майрамдарды кошуп, анан жанагы ар кандай иш-чаралар болуп мектептен таратып берет кете. Бизде орто тапшырып калды, анан бул кеп калды. Ошолордун баарын кошуп эсептегенде 233 күн балдар bir жылда эс алат. 233 күн. 132 күн окушат. Ой, 100 да 132 күн окушат. Ана мен айтам, эгерде буну 11 жылга салыштыра турган болсок, балдар орто эсеп менен 11 жылда 3,5 жыл билимканага каттайт, 6,5 жыл үйдө эс алууда. Каякта 3 айда эс алуу? Бул bir. Экинчи, 3 айлык эс алуу дегендин түшүнүгү бул эс алуу эмес, бул күчтөнүү өзү. Физиологиялык жана интеллектуалдык күчтөнүү бул. Бала, мисалы үчүн айталы, адаптация бар да бул жөндөмдөрдүн калыптануусу. Бала эгер 3 айлык каникулда ата-энелердин түшүнүгүндө уйкусун кандырбасын эми. 9 ай эрте турду да кыйраткансып деп ойлоп, анан 9-10 чейин уктатып атат. Азыр мен өзүм курсума келген балдарды ар бирин сурап чыгам, качанча уктап атасың? Мен кече 100 балага мастер-класс өттүм. 100 баланын ичинен экөөсү гана эртең менен 6-7де турганын айтты. Экөөсү. Калган орто эсеп менен 10-11. Бул кандай балдар тарбиялап атабыз билбейм да. 10-11де уктап эле 21 күн эгер бал уктаган болсо катары менен, анын денеси эртең менен 10до тура турганга адат болуп калат. Ал о физиологиясы адаптацияга өтүп кетет. Ошондой. Саат 2-3те жаткан. Түндө негизи 11де 10да жаткан деле бар. Уйкусу 14 саат, 13 саатка чозулуп атат. Түндө 2де 3дө жаткандары, мисалы үчүн 100 баладан мен 3-4төнү гана уктум. Негизинен көпчүлүгү 11де 10да эле жатат экен. Бирок эртең менен чек ара жок да, чек жок. Өзү качан көз ачылып, мындай уйкусу такыр келбей калганга чейин уктатып атат да. Бул такыр эле баланы уйкучул, сергек эмес, шөмтүр бала кылып коюп атпайбы? Физиологиядагы энергиянын пайда болуу этабы, же болбосо пайда болуунун bir жана бензин куя турган учур денеге. Бул таңкы саарда болот да. Анткени бул жерде уже энергиянын өзүнө келебиз. Мисалы үчүн адамдын денесиндеги энергия бул ар бир клетканын ичинде жайгашат. Ар бир клетканын ичинде эгер анализ этип болсок, анын ичинде суу бар, таза суу H2O, анын ичинде ядросу бар, хромосомалар бар, анан энергия алып жүрүүчү аккумулятор сыяктуу bir ядро сыяктуу дагы бир нерсе бар. Эми аны эмне деп атайбыз билбейм, бирок энергияны алып жүрүүчү аккумулятор деп атайт аны азыркы тилде. Ар бир клетканын ичинде энергия топтоочу аккумулятор бар. Ошол аккумулятордагы энергия денеге чачыраш үчүн, денеге бериш үчүн зырп деп жанагы жүрөккө ток бергенде эле, машинаны от алдыргандай эле. Ал мустак аба менен контакт болуш керек. Дене. Качан дене мустак аба менен контакт болгондо биз денебиз сергек болуп мындай кечке чейин энергичный жүрөбүз го. Клеткалык деңгээлде биз от алып атабыз. 10го чейин уктаган бала ал ысык төшөктө эшикке чыкса аба ысып кеткен жайдын күнү бизде, анан кечке чейин шөмтүрөп жүрөт. Неге? Клеткадагы энергияны мындай от алдыруучу энергия бөлүп чыгуучулар мустак нерсе менен контакт кылбаган үчүн алар дагы деле уктай берет. Ошон үчүн биз айтабыз да, аябай сергек болууну кааласаң, муздак душ кабыл алгын эле. Сен сергексиң, анткени энергияны бөлүп чыгат. Жайкы каникулду тура өткөрүү өзү биринчи эрте тургузуудан башталат. Эгер намаз окуган болсо багымдатка туруш керек. Эгер бала атка жете элек болсо 6да турсун. 6да күн чыга элек, 6 балдар үчүн тура убакыт болуп эсептелет. 6да туруш керек, кечки 10дон кечикпей укташ керек. Ушул тирүүлүк жашоосун жакшы адаттар менен тотуруп салыш керек. Анын ичинде, мисалы үчүн эртең менен турду, дароо дааратканага барып бошонуп келүү адатын коюш керек балага. Бул ден соолуктун чың болушуна себеп болот. Анткени кээ бир балдар биз билебиз, туалетке барбай эле колун чайкап тамак отурганын да, бул ашказанда өз кечинде тамак аш болуш үчүн эртең менен ага чейинки кыймылдар бар. Бошонуп келдиң, бети колуңду таза жуудуң, болгондо да муздак сууга, андан кийин сөзсүз таза суу ичүү адаты бар. Сөзсүз таза суу. Таза сууну мисалы үчүн 25-30 килограммга 100 грамм деп эсептейт, ал эми мен тойгонуңчу иш деп айтам.
Андан кийин тамакка эмес, андайын эшикке чыгып бастыруу же жанагы дене тарбиялык көнүгүүлөр. Аны дагы эшиктеги абада жасаш керек, сөзсүз. Анткени энергия пайда болсун, ойгонсун. Андан кийин үйгө келип кайра тазаланып, эртең мененки тамакты даярдашууга кириш керек бала. Жардамдашууга. Бизде көбүнчө эмне? Балам, кел, чай даяр болуп калды. Бул не деген бул? Бала сага хан эмес да, ал үйрөнүүчү, ал жашоону үйрөнүш керек, ал тамагын өзү ырастаганды үйрөнсүн, дастуркан салышсын. Дастуркан салышкандын дагы бир жакшы жери бар, баланын табити ачылат. Вареньяны ташыйт, вареньяны көтөр, сахарды ташыйт, нанды жытып урат, көк чайды демдеп келет, аппетит ачылат. Анан өзү дагы даярдаган үчүн ал кадимкидей баягы жакшы тамак жейт. Андан кийин сөзсүз түрдө же эртең мененки баягы оюнду коюш керек, же болбосо үй жыйноо ишине баланы сап коюш керек. Үй жыйноо иштерине бала сөзсүз кызбы балабы айырмасы жок аралашыш керек. Кээ бир аталар суроо бере берет, неге бала дагы үй жумушун кылыш керек, ал бул аялдардыкы го дейт да. Мен айтам, эркек үй жумушундагы талаа ишин дагы билүүгө милдет. Аял талаа ишин билбеш керек, ал үй ишин билиш керек. Эмнеге эркек үй ишин да билиш керек? Анткени ал эркек биринчиден, эркек болгон үчүн ал үйлөнөт. Үйлөнгөндө аялы боюнда болот, Кудай берсе. Аял боюнда болгондо ал капризный болуп баштайт. Токсикоз деген нерсе бар анда. Ал мисалы үчүн кухняга кирсе көңүл айланышы мүмкүн, тамак жасаса да көңүл айланышы мүмкүн, үй жыйнап башса көңүл айланышы мүмкүн, чаңдан аллергия пайда болуп калышы мүмкүн. Ошондо эмне дагы деле апасын чакырып келип үй жыйнатабы? Эркек өзү кылыш керек ошону. Ошон үчүн эркек да көтөрө алсаң эркексиң. Кыз кишилер үй жумушун. Андан кийин сөзсүз жайында болобу, күзүндө болобу, мектеп учур айырмасы жок, китеп окуу адатын үй бүлөдө коюш керек. Күнүнө 1,5-2 саатка чейин. Сөзсүз китеп окуу адат. Биз китеп окусак окубайт дей берет да. Мен айтам балдарга, сен 2 саат отур да китебиңди окуй, жыргап окуй бер. Китеп окуган жакшыбы жаманбы? Бала айтат. Не деп айтат бала? Жакшы деп айтат. Бүт бала жакшы деп айтат. Мен айтам, китеп окуу жакшы болсо анда китепти мындай сүйүнүп окуш керекпи же деп мурдуң түшүрүп окушуң керекпи? Сүйүнүп окуш керек. Анда китепти ачып сүйүнүп окуй бер, макулбу? Эгерде кайсы жерин түшүнбөсөң, мага айтып кой, мен түшүндүрүп берем. Анткени бала түшүнбөй калган жерин түшүнбөй эле окуп кете берсе, китепке болгон кызыгуу качып кетет. Түшүнүп окуп атканда мээде элестетүү пайда болот, представление. Кадимкиде жаңы мультфильм көрүп аткан сыяктуу элес менен аралаштырып рахатка кирип кетет. Китепке болгон сүйүү пайда болот. Китеп окуу, андан кийин түшкү тамак, жакындаганда түшкү тамак жасоого балага сөзсүз иш бөлүш керек. Картошка арчы, пияз арчы, же болбосо керек болсо жашына карап кээ бир тамактарды үйрөтүп дагы бала да жасай турган бөлүп салыш керек. Кыз бала айырмасы жок. Андан кийин кайра түштөн кийинки оюндарды өзү адатта эгерде үй бүлө институту туура уюшулган болсо, эркек көчөдө, аял үйдө да. Бул туура үй бүлөнүн уюшулуусу. Аял үйдө эмне үчүн үйдө десе, балага оюн уюштуруп берет, баланын маанайын көтөрүп турган нерселерди уюштурат, балага жаңы жөндөмдөрдү пайда болуучу бир иш-чараларды уюштурат да, моторикалар менен иштейт, бала менен чогуу тоо ойнош керек, скакалка секириш керек, ал менен чогуу китеп окуш керек. Эне өз үйдө болгон жакшы эле да, биз эми идеалдуу тарбиянын үлгүсүн айтып атабыз да. Анан ошентип бала менен кадимкидей физиологиялык оюндарды уюштуруш керек. Мен кээде айтам, балам көчөгө чыгып сотка ойнобой турат балдар менен. Жок, сен сотканы үйгө таштап кире тургандай кылып тартипте. Эгер эшикке чыгып ойнойм десең, анда велосипедиңди сүйрөй чык. Мен бир астан артыңан чыгам. Ал велосипед тебиш керек көчөгө чыгып, футбол тебиш керек, волейбол ойнош керек, же баскетбол, же чуркоо ойносун, же бекин-бечек ойносун, же чүкө ойносун, же күрөш ойносун, билбейм, бирок сөзсүз физиологиялык оюн болуш керек. Сөзсүз. Анткени кээ бир балдар дагы, кээ бир жөндөмдөрдү мектеп дагы, ата-эне дагы, мугалим дагы, устат дагы пайда кыла албайт. Аны мен алдыда айтып берем, эгер зарыл болсо. Оюндан гана пайда болгон жөндөмдөр бар. Ошон үчүн Кудай Таала баланын табиятына оюн карактыкты киргизип койгон. Бизде оюнга болгон кызыгуу жок да, балада оюнга болгон кызыгуу бар. Неге? Кайсы бир жөндөмдөр оюндан пайда болсун үчүн эшик ачылыш керек. Ошого оюнду дагы күн сайын жок дегенде 2 саат физиологиялык оюн болуш керек. Мен айтам, жайды күнү 4 саатка чейин чойгула. Анткени оюнда физиологиясы да бекемделет, креативный ой жүгүртүү дагы оюнда көбүрөөк калыптанат. Андан оюнда башкаруучулук жөндөм оюнда жакшыраак калыптанат. Ал башкарбаса деле баары башкарат. Анткени бир эле бала башкара берет дейт го, жок. Ошол баланы деле кач, тур, бекин, топту теп. Бунун баардыгы башкаруучулукка үйрөтүп аткан чакырыктар бул. Анан ачуулуу мүнөздү чыгаруу жөндөмү оюнда пайда болот.
Адамдан ачуу мүнөз чыкпай кала турган болсо ал өзүн коргой албаган шөмтүр болуп калат. Бала оюнда эмне алат десе, бирөөгө ачууланат, бирөө менен айтышып кетет, келишпей калат, кээде урушуп калат, ачуу чыгат. Ачуу гормону иштеп чыга турган жөндөмдөр пайда болот. Кайра ачуун база турган жөндөмдөр пайда болот. Кантип? Алар ушат, анан кызыгы кеткенде ушунун кайра жарашып ала берет. Ошентип жайкы каникулду эрте туруу менен, өзүнө туура кам көрүү менен, ден соолукка туура кам көрүү менен, үй жумуштарын катары менен жасаш керек. Мисалы үчүн 6 жаштагы бала жок дегенде күнүнө 8 жумуш жасаш керек. Үй жумушунан 8 мисалы. Андан кийин көчөдө 2 саат 4 саат оюн менен, 2 саат китеп окуу менен, анан сөзсүз түрдө кечки үй бүлөлүк сүйлөшүү учуру болуш керек. Ал сүйлөшүү анекдоттор менен болсо деле болот, китеп окуу менен болсо деле болот, интеллектуалдык оюндар менен болсо деле болот. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн тренингтерде үй бүлө менен акылды өнүктүрө турган интеллектуалдык кааткыр ойной турган оюндарды үйрөтүп коебуз. Анан тапшырма беребиз. Кечки тамактан кийин атаңарды, апаңарды кошуп алып ойнойсуңар. Эртеси кайра сурайм, ойнадыңарбы, ойнободуңарбы? Ойнодук, көрсөт мага. Мына апаң мугалим болот, атаң мугалим болот да. Предмет деген оюн бар, эс тутумду күчөтүүчү, меге чал оюндар бар. Үй бүлө менен аябай кызыктуу оюндар. Ушинтип анан үй бүлөдөгү бактылуу образдагы жашоону бала көрүп калыптанат дагы, кийин өзү ошондой үй бүлө кура алат. Бул жайкы каникулдагы баланын күчтөнүү учуру болуп эсептелинет. Андан тышкары албетте курстарга берсе болот, спорттук курстарга берсе болот, лагерлерге берсе болот. Бирок кандай болгон учурда дагы 24 сааттык убактысы ушундай нерселер менен толук бөлүнүшү керек. Эч качан бала эмне кылсам экен деп бош отурбаш керек. Эч качан. Ойно, үй жумушун жаса, китеп оку, үй бүлө менен сүйлөшүүгө кир, же болбосо жөн эле 2 саат укта. Түшкү уйкунда койсо жакшы болот.